Саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Парламент радиосунун маанилүү маек рубрикасы ободу. Бүгүн студияда мейманда Жогорку Кеңеш депутаты Исманали Жороев. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Бүгүнкү майрамыңыз менен эң алды Жогорку Кеңеште бул Ак калпак күнүнө карата кандай иш-чара болуп өттү? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биринчиден мен сиздерди куттуктап кетем. Бүгүнкү 5 март биздин Ак калпак майрам күнүбүз менен чын дилимден куттуктаймын. Ак калпак бул элибиздин тарыхын, нарк наслин, каада салтын, намысын жана улуулугун даңазалаган ыйык символ болуп эсептелет. Ата бабаларыбыздан мурас болуп келген бул касиеттүү баш кийим улуттук биримдиктин жана мекенчиликтин белгиси болуп кала берет. Ар дайым элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болсун. Ак калпак кыргыз эркектеринин байыркы ыйык улуттук баш кийими. Ал ак кийизден жасалып, тоо чокуларын жана тазалыкты символдоштурат. 3000 жылдыктан ашык тарыхы бар бул буюм 2019 жылы ЮНЕСКО адамзаттын материалдык эмес маданий мурастары катары катталган 5 март Кыргызстанда Ак калпак күнү катары белгиленет. Бүгүн бизде отурумда төрагабыз Марнен Абдрахманович биринчи эле ушу Ак калпак күнү менен жалпы кыргыз элин куттуктап, анан ошону менен өзүбүздүн жумушубузду бүгүн алып бардык. Сиз кийип келген ак калпак, калпактын түрлөрүнө кызыгып көргөнсүзбү? Кандай түрлөрүн кийип көрдүңүз? Эми калпактын түрлөрүн дегенде ушул өзүбүзгө жарашыктуу ак калпактарды кийип атабыз. Эми жашыл, кызыл бул баягы адам жашына карата эми белгиленет да. Биз эми өзүбүздүн возрастка туура келе турганын кийип атабыз азыр. Туура. Мисалы ак калпак сиз айткандай ар бир куракка өзгөчөлөнүп, мисалы бойго жете элек балдар жашыл жээктүү калпак кийсе, ал эми үйрөнө турган куракка жеткен уландар болсо кызыл жээктүү калпак кийип, демек алар үйлөнүүгө кыз издеп жүргөн сыяктуу мааниде кабыл алыш экен. Ал эми кийин турмуш куруп, турмуштан өзүнүн ордун тапкандары болсо кара жээктүү калпак кийишиптир. Ал эми сиздин башыңыздагы ак калпак бул көбүн эсе айта турган даанышмандык сөзү бар, кеңеше турган бир маселеде чечүүчү жооп бере турган, кыскасы сөзү өтүмдүү адамдардын кие турган калпак экен. Сиз ошон үчүн тандап алган жоксузбу? Мен биринчиден ушул возрастыма туура келет, өзүм жаш курагыма деп. Анан экинчиден биздин өзүбүзгө да жараша турганын кийишибиз керек да. Эми возрастыбыз 50-гө барган киши жашыл же кызыл калпак кие албайбыз го. Ошого карап туруп эле кийип атам. Эң туура. Мүмкүн болсо муну бир күн гана кийип койбой, анан акыркы мезгилде баягы зыйнат учурунда кийгендер бар. Тескерисинче трагедиялуу учурда эмес, майрам шаңын арттырып, күнүмдүк практикада дагы ушул нерсени калыпка салсак кандай дейсиз? Аябай жакшы болот. Эл менен жолугушууларда кийип атабыз, тойлордо кийип атабыз. Биринчиден калпак башка ысык өткөрбөйт. Экинчиден башың суукта муздабайт. Аябай жакшы жагы көп. Мен көбүнчө эле кийип жүрөм калпакты. Айылда постоянно кием. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай, бүгүн 5 март кезегинде Жогорку Кеңеш депутаттары тарабынан демилгечилердин пикирин колдоп, ушундай 5 март Ак калпак күнү катары белгиленип келген. Бул боюнча Жогорку Кеңеште өткөн иш-чара тууралуу маалымат берип, студияда Жогорку Кеңеш депутаты Исманали Жороев болду.